Аллахта астында ең сүйкімді инсан кім десе, жасаған күнөөсүн, адашып қалған күнөөсүн мойнына алып, кечирим сураса, ошол ең жакшы инсан балдар. Кечиримди болойлу. Инналлаха юхиббул мухсинин. Аллах Таала жакшылык кылуучуларды сүйөт. Инналлаха юхиббул тавабин. Аллах Таала кечирим суроочуларды сүйөт. Кечирим сураганды үйрөнөйлү. Ошол эле учурда кечиргенди да үйрөнөйлү. Кечирим сураганды да үйрөнөйлү. Текер боло бербейли. Мен эми капкара болгондон кечирим сурайынбы? Ушунан кечирим сурайынбы деп тоготпойлу, тоготпой койбойлу. Анын Билал деген сахаба болгон, билесиңерби? Пайгамбарыбыздын азанчысы болгон. Билал тарыхта келет, анын 14 атасы кул болуп сатылган. Билал радиаллаху анхунун 14 атасы кул болуп сатылган. Билал радиаллаху анху дагы кул болуп сатылган. Аны сатып алган. Ал кул болчу. Жүзү капкара хабаш болчу. Жүзү капкара болчу. Билал азан айтпаганда күн чыкпай калган, билесиңерби? Ошо капкара болгон Билалдын Кудайдын астына урматын көрөтөсүңөрбү? Билал азан айтпай койсо күн чыкпай койгон, жер жарбай койгон балдар. Эмне себептен? Пайгамбарга эргешти. Пайгамбар жашагандай жашады. Пайгамбарыбыз жашагандай жашап амал кылды, Аллах Таала анын даражасын көтөрдү. Аллах Таала Кур'ан айтат: "Радияллаху анхум ва раду анху." Аллах Таала мен кээ бир сахабалардан разы болдум дейт. Ал сахабалар менден разы болду дейт Аллах Таала. Эмне себептен? Бүгүнкү күндө Мухаммад деген ат көппү? Мухаммад деген ат көппү? Көп. Али деген ат көппү? Абу Бакыр деген ат көппү? Фираун деген ат барбы? Фираун деген ат барбы? Намрут деген ат барбы? Абу Лахаб деген ат барбы? Абу Жахил деген ат барбы? Фираун, Абу Лахаб, Абу Жахилдер билесиңерби? Алар пайгамбардын душманы болгон. Алар диндин душманы болгон. Алар Кур'андын душманы болгон. Алар Кудайдын душманы болгон. Фираун не деген? Ана роббукумул а'ла. Жер бетинде эң чоң Кудайыңар менмин деп айткан. Акылсыз. Эң акылсыз ошол. Мен жер бетинде эң чоң Кудаймын деген. Кудайдын душманы болгон. Аллах Таала алардын даражасын ушундай төмөн кылып койду. Сен итиңдин атын Фираун деп койгуң келеби? Мышыгың атын Намрут деп койгуң келеби? Карачы, итиңдин атын дагы ошолордун атынан койгуң келбейт да. Себеби алар дин исламга душман болду. Аларга болгон мухаббат сезим биздин жүрөгүбүздө өчүп калды да. Абу Бакыр деген ат кандай сонун? Мухаммад деген ат кандай сонун? Али деген ат кандай сонун? Булар диндин кызматын кылган кишилер. Аллах Таала бул кишилер тирүү кезинде разы болду. Мен алардан разы болдум. Алар дагы менден разы болду дейт. Бул тарыхты мен эмнеге айтып атам, балдар? Биз дагы Кур'ан окусак, Кур'анды үйрөнсөк, Кур'ан менен жашасак, Аллах Таала биздин дагы даражабызды көтөрөт. Далил айтып берейинби? Чубак устазды ким жаман көрөт? Чубак устазды ким жаман көрөт? Абдушкүр Нарматов устазды ким жаман көрөт араңарда? Максат устазды ким жаман көрөт? Эч ким жаман көрбөйт. Эмне себептен? Диндин кызматын кылып атат. Диндин мээнетин кылып атат. Ошол себептен Аллах Таала бул кишилердин даражасын көтөрдү. Биздин жүрөгүбүзгө болгон мухаббат салып койду.